Let it flow like river now. Hands on. Саламатсыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө өтө кубанычтамын. Азыр болсо ушу Украина Орус ортосундагы болуп аткан согуш боюнча кичине сводкаларды карайлы, эмне болуп жатат. Өткөн айдан бери бүгүнкү айдын 10-11-ине чейин ошо негизи Орусиянын аскерлери алдыга жылып атат. Трамп менен Зеленский урушуп бүткөндөн кийин Трамп тарап акырындап ошо спутник байланыштарын өчүрдү. Баарын эмес, бирок согуш майданынын алдыңкы кырындагы байланыштарды, ошол боюнча маалыматтарды мындай сааттан саатка же болбосо ошо минутадан минутага бергенин токтотту да. Бул албетте чоң мындай кыйынчылык жаратты Украина армиясына. Дагы кошумча дагы жакынкы күндөрү Илон Маск Starlink системасын Польшага берип аткан өчүргөн жатат. Польшанын ошо расмий өкүлчүлүктөрү Илон Маск ошо интернетти өчүрсө, интернет башка мүмкүнчүлүктөрдү табабыз дейт. Башка камсыздоочулар табабыз. Биз $50 миллион төлөп атабыз дейт. Биздин баягы санарип министрлик дейт, Польшаныкы $50 миллион Илон Масктын колуна карматат. Эгерде аны каалабаса дейт, башка деле ушундай камсыздоочуну табабыз деп айтып жатышат. Чынын айтсам, мен билбей атам да, дүйнө жүзүндө дагы ким бар экен депчи Илон Масктан тышкары Starlink сыяктуу системаларды берген. Бирок эмне десе дагы спутниктик байланыштар, спутниктик компаниялар бир топ эле дүйнө жүзүндө. Ошо эмне болуп жатат? Ошо майдандын кырында. Майдандын кырында Орусия алдыга жылып атат. Бирок аябай жай. Ошо Америка Штаттары жардамды токтотсо деле, Украинанын дагы июнга чейин куралы жетет. Андан тышкары дагы Украина өзүнүн баягы дрон куралдарын аябай өрчүткөн, 4-5 миллионго данага чейин чыгарганга жетишкен. Ошо жеңил дрондорду, FPV дрондорду жылына алардын ошо мүмкүнчүлүгү ушундай. Ал эми оор дрондордон 300 данага чейин чыгарганы жетишкен. Жарым снаряддардын баарын Евробиримдиктен алчы. Америка Штаттары токтотсо деле Евробиримдиктен баары снаряддарды алышат. Бирок согуш майданында украиндик офицерлер айтып атат, биз деген снаряддарды колдонбой калдык дейт. Анткени снаряддардын колдонуусу мындай оорчулукка баратат. Ошо Америка Штаттардан берилген титандан жасалган 777 деген замбиректер тез жарактан чыгып атат. Алардын атуу сайын замбиректин баягы өзөгү жешилет экен да. Ошону ремонт кылышта аябай кымбат экен. Согуш майданынан чыгарып, кайра Польшага жиберип, ремонт кылчу экен. Ушул нерсе жакпай калыптыр. Ошо колдонгонго эң негизги, эң жакшы куралы Америка Штаттарынын 2 куралы бар. Бул деген Хаймарс жана Брэдли. Брэдлилер эгер токтосо, украиндиктер ушуга капаланды. Ал эми ошол Хаймарстар азыртан баштап иштей албай калды. Жакшы согуш майданында спутниксиз, байланышсыз. Жана Америка Штаттар бир тараптуу өз тарабынан баягы Америка Штаттарынын техникасын өчүргөнгө кандайдыр бир ниеттерди айтып атышат. Эгерде андай болсо, Украинанын согуш майданындагы массалык өлтүрүүлөрдүн артыкчылыгы жок болуп калат да. Орусия бирок алдыга жылып атат. Орусияда бүт артыкчылыктар бар, армия бар, ресурс бар, экономикасы дагы эле зор. 20-30 эсе ашат Украинанын мүмкүнчүлүктөрүн азыркы кейпи менен. Бирок ошо менен бирге кээ бир серепчилер санап чыкты, Орусия алдыга жылып атканда, эгерде ошондой темп менен андан ары согушту уланта берсе, ушул темп Орусияга 118 жыл керек экен да, Украинаны толук басып алыш үчүн. 118 жыл керек. Же болбосо ошо Киевке чейин жетиш үчүн 40 жылдай керек деп санап атышат да. Азыркы темп менен иштесе. Эгерде бирок баягы прогресс болуп, Орусия кошумча дагы санкцияларды чечсе, Америка Штаттары, балким Америка Штаттары түзмө-түз Орусияга жардам берсе курал менен, же болбосо негизги бүгүнкү күнү номер 1 маселе Орусия үчүн бул деген микрочиптерди берсе жетиштүү түрдө, анда балким 6-7 жылдын ичинде жеңе алат. Бирок 6-7 жылдын астында дагы 1-2 жыл тынуу керек да, ошо куралдарды топтоо керек. Ошондуктан эгерде азыр тынчтык келишимге келишсе эки тарап тең, бул деген эч кандай тынчтыкты алып келбеши мүмкүн эмес. Анткени эки тарап тең акырындап курал топтошу мүмкүн да. Трамптын дагы позициясы болуп атат. Украина эгоист болбой, националист болбой дейт. Дүйнөлүк ошо мындай абалды кабыл алып, Орусияда ядердик курал экенин түшүнүп, Орусияга каршы эч кандай башка аракетти кыла албас экенин түшүнүп дейт, ошо улутчулдукту калтырып, суверенитеттин жарымын жоготуп, тынчтыкка келсе туура болмок деп айтып атышат да Трамп тарабы. Эгерде реал политик деген бар, бул реалдуу саясат деген.
эгерде ошого караса Трамп чындыкты айтып атат да. Бирок эгерде Украина тарапты алсак, аякта аябай күйгө атышат, эмоцияга бердирип атышат. Жана өзүнүн баягы бир сөз бар да, мурунтан бери айтылып келет. Эгерде дейт сен согуштан коркуп өзүңдүн намысыңды тебелетсең дейт, намысыңды тебелетип тынчтыкка барсаң дейт, кийин тынчтык да болбойт сага, намыс та болбойт сага дейт да. Ошондой нерсе бар. Демек, эгерде чын эле Украина намысын тебелетсе, Украина жок болуп кетет да. Украинанын кайда барбаса дагы мамайдын көрү көрүнүп атат да. Ошон үчүн булар деген баягы намысыбызды сактап өлсөк андан көрө жакшы дейт. Же болбосо баягы намысыбызды тебелетип ушу башыбызды тийип берсек, баары бир жок болобуз дейт да. Эки жолдо тең жок болобуз дейт. Ошон үчүн намыс менен эле өлсөк жакшы деп ушундой ой пикирде болуп атышат да украиндиктер. Орусияны карасаңар да, Курсктан операция болду. Курсктан ошо февралдын башында болуп аткан ошо Курскта кармап жаткан территориянын жарымын украиндиктер жоготту. Жакында Спутник байланышын өчүргөндөн кийин дагы Орусиянын бир топтору кирип алып, ошо Курскка бир нече Украинанын желдеттерин котелго алышты дагы. Ошону баягы Курск менен болгон байланышты үзгөнгө аз калышты да, аябай жакын да үзгөнгө. Азыр деле ошол нерсе сакталып атат. Жакында мен азыр роликте айтып атканча, силер менен сүйлөшүп атканча, балким ушул заматта дагы ошону жасап атат да Орусиянын армиясы. Бирок ушул жер эле Сужадан дагы бир мындай катуу спецоперация болду. Бахмуттан, мисалы үчүн, атайын инженердик коммуникацияларды, туннелдерди, труба өткөн туннелдерди колдонуп, канализация туннелдерин колдонуп, Орус аскерлери бирден акырындап кирип, акырында Бахмутту алышкан да, ошо Вагнер кезинде. Ал эми так ошондой эле нерсени кылабыз деп Суджага дагы, Суджадан трубопровод өтөт, газ бөлүштүрүүчү ошол станция бар аякта. Ошол станцияга кетчү чоң туннель бар да, ошол туннель бирок мисалы үчүн түз туруп баш менен түз өтө албайсың, бирок сен кийиш керек. Бирок ошол менен 200 киши ошо баягы жыруучу кошун Орусиянын аскерлерин ошо труба аркылуу келиптир дагы. Бирок ал боюнча чалгын кызматтары украиндиктердин, Орусия армиянын ичинде чалгындар бар экен. Алдын ала айтышыптыр. Алдын ала айтып туруп, алардын күтүп, Орусия аскерлери чыгып аткан жерден, ошол жерден артиллерия менен уруп, авиа мындай дрондор менен уруп, анын аркасы менен атака кылышыптыр. Ар кандай куралдар менен ошо трубанын ичинен, станциянын ичинен. Ошентип 200гө жакын киши бар болчу дейт. 80%-ын кырды дейт да Украина аскерлери. Ушинтип кандайдыр бир ушул атаканы токтотушуптур да. Анан ошол трубаны жардырышыптыр. Жардырып туруп, алардын артка качуу жолун кесип салышыптыр да. Ушундай нерсе болуптур. Албетте буну ийгиликтүү деп өзү аябай духун көтөргөндөй кылып атышат. Жалпысынан ошол Трамптын айтуусунан кийин Орусия так түшүнүш керек да, Орусия жеңип келатат. Орусия чыңалса дагы экономикасы баары бир Украинадан күчтүү болуп келатат да. Ошон үчүн украиндиктер кандайдыр бир тынчтык келишимге барыш аргасыз болот да алар үчүн. Бирок украиналыктар айтуусу боюнча, эгерде Америка Штаттарынын жардамы толук токтосо, алар баары бир дагы бир нече убакыт согушканга күчү, кудурети жетет. Жана эгерде толук бүт жардам токтосо, анда мындай партизандык түрдө баягы армияларды аябай мындай сүйлтүп туруп согушканга дагы бир нече жылга күчүбүз жетет деп жатышат Украина армиясында. Демек, бул пат ситуациясы да. Мисалы үчүн ушул жерден Орусиянын жеңиши пир жеңиши болот да. Пир деген бир тарыхта киши болгон, ал деген Римди жеңген толугу менен, бирок толугу менен өзүнүн армиясын жоготкон да. Ошондой сыяктуу нерсе болот. Албетте бул нерсе азыр кандай болуп каларын түшүнүксүз дагы эле. Бирок бир нерсени айтыш керек, Украина бүт параметрлер боюнча аздыкта да. Ошон үчүн дүйнөнүн жардамысыз, 40 өлкөнүн 60 өлкөнүн жардамысыз албетте Украина баары бир оңолбойт да ошол жерде. Могул картадан көрдүңөр кандай өзгөрүүлөр болду. Deep State'тин маалыматы негизи ошо чындыкка жатат дейт. ISV баягы эл аралык согуш изилдөө институту дагы аны тастыктап атат. Азыркы кезде абал ушундай да. Анда эмесе бул QR код менен ошо бизнес курска жазылсаңар, катталсаңар болот, өтсөңөр болот. Каналды колдоп койсоңор болот. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясынын мүчөлүгүнө киргиле, страйкбол ойногула. Ден соолукка жакшы. Money flow like river now. Hands on paper make us proud. Dreams we chase beyond the clouds.